Бул эми мыйзам долбоору керектүү мыйзам экен. Бизди баягы алимент төлөбөй жүргөн биздин жарандардын мындай жоопкерчилиги да сезилет экен да. Анан да бир тактоо иретинде бизде бир топ жарандарыбыз ажырашып, балдарын таштап, карабай, алимент төлөбөй, чет мамлекеттин жарандыгын алып, ошол жакта жүрүшөт да. Россия Федерациясынын жарандыгын алып, бир топ жарандарыбыз ошол жакта жүрөт. Буларга кандай чара көрүлөт? Анан ошол алимент кантип төлөтсөк болот? Ошол жол жобосун айтып бериңизчи. Бизге себеби кайрылышат эми эл өкүлү болгондон кийин. Биз ошол боюнча жана Минский, ана Кишиневский конвенция бар о правовой помощи. Ошол конвенция алкагында биз ишти алып барабыз да. Запросторду жөнөтөбүз. Бизге эгерде жаран обращение кылат, анан эл аралык бөлүм бар, сот департаменти. Ошол жерде биз запросторду даярдап, анан, например, Россиянын Москва шаарына жөнөтөбүз. Ошол жерден биздин коллегаларыбыз, сот приставтар болот, ошол Россияда ошентип аталышат. Ошол жерден тийиштүү иштерди жүргүзүп, анан бизге кат түрүндө жөнөтүшөт. Эгерде ошол жерде биздин жарандарыбызды ушул запрашиваемый лица боюнча маалымат болсо, таап келсе, анан бизге жөнөтүшөт. Андан ары биз дагы ушул тийиштүү иштерди жүргүзөбүз да. Анда биздин региондогу жарандар, энелер сиздердин департаментке арыз менен кайрылса, сиздер жардам бергенге толук кандуу мүмкүнчүлүгүңүздөр, укугуңуздар бар экен да, алимент өндүрүп берүү боюнча. Ооба. Түшүнүктүү. Рахмат чоң.